чогулабыз. Качан ата-энеңер эже агайларды тактагандан кийин, андан кийин уруксат бергенден кийин ошонун уруксат негизинде биз кетсек болот. Эми бул огнетушитель ОП-5 порошковый. Эң бизде айрыкча Кыргызстанда бул кенен жайылган түрү ошол огнетушитель порошковый ОП-5 деп аталат. Бул ушундай болгон пожарный щиттерде баягы университетке же болбосо мектепке же болбосо башка айлык өкмөттүн иши кылса баягы объектилерге кирердин алдында мындай көрүнүктүү жерде ушундай пожарный щит болот. Пожарный щиттин ичинде болот. Анан кийин зданиянын ичинде илинип турат көрүнүктүү жерде. Эми мунун иштетүү эрежелерине токтолсок, абдан жөнөкөй. Эң биринчи биз ошол жердеги манометринен биз аныктап алабыз да, бул иштей турган абалдабы же иштей турган абалда эмеспи депчи. Бул жерде сары, кызыл, анан жашыл түс болуп. Ошол жанагы стрелкасы бул жашыл түстө карап турса, значит бул рабочий состояниеда огнетушитель болуп эсептелет. Эгерде сарыга түшсө, бул как светофор эскертүү берип атат. Скоро бул бүтөт, даярдангыла, жаңысын алгыла деген белгини түшүндүрмө берип атат бизгечи. А кызылга болсо бул уже жок, мунун ичинде давление жок. Бул под давлением берет да, өрткөчү. Мунун ичиндеги моно эмелеринен, шелдеринен акырын-акырындан бая жылдап айлап чыгып отуруп, бул давлениясыз калат дагы, стрелка кызылга түшөт. Кызылга түшкөндө бая өрткө давление менен бере албайт. Бул жараксыз болуп эсептелет. Эми иштетүү эрежелери. Бул практика жүзүндө көрсөтүп алабыз. Жок, ал үчүн эми практика жүзүндө көргөзүш үчүн бир от өчүрүп бир эме кылыш керек. Мындай эле айтып түшүндүрүп кетейин. Бул өкмөттүн 250 топтомун алайык. Жерден 1,5 метр бийиктикте билинип турат. Себеп дегенде эмнеге 1,5 метр? Бул биз эч кандай стулдун же башка бийик нерсе, шаадыбы же башка нерсенин жардамсыз алышыбыз керек. Ар кандай бою ар кандай адамдар болот. Мисалы 1,60, 1,65, 1,75. Ошол любой адам муну баягы эч демен жардамсыз алышы керек да. Алгандан кийин муну биз өрттү көрдүк. Өрткө баратып эле муну чайкайбыз. Порошокту. Чайкап. Себеп дегенде эмнеге чайкайбыз? Порошок бул отуруп калат да, ошо порошок аралашыш керек. Порошокту сөзсүз түрдө чайкап алабыз. Бул өрттүн алгачкы этабында өчүрүүчү каражат болуп эсептелет. Муну менен биз баягы өрттүн алгачкы этабында гана өчүрүп жетишкенге мүмкүнчүлүк ала алабыз. Өрттүн объему чоң болуп кетсе, муну менен өчүрө албайбыз. Анда биз 101 же 112 номер өрт өчүрүү кызматтарын чакырышыбыз керек болот. Өрттү көрүп калдык, мисалы розеткадан чыгып кетти. Көрүп калдык, дароо буга жүгүрдүк, алдык муну алдык дагы чайкап туруп жана жогоруда көргөзгөндөй. Андан соң мо чекасын жуабыз. Дагы, эгерде бул баягы жуунбай жатса, алыңар келбей жатса, мынтип ыкшап койсоңор жуунуп кетет. Адан соң баягы ачак өрткө муну направлять этебиз. Шланг 1,5 метр аралык кармап, чачып өчүрөбүз. Көрдүңөрбү мына под давление менен кетип атат. Ошол эле учурда бир эки тараптан, үч тараптан колдонуп, одновременно чачып өчүрөсөк болот. Эсиңерде болсун, бул бир монтип колдонгондон кийинкиге бул жараксыз болуп калат. Мунун давлениясы кетип калды ушечи. Кийинкиге жарымысы калды, кийинде эле колдоно беребиз деген бул жаңылыш нерсе. Муну менен чачып эле мынакей өрттү эч кандай коркпостон 1,5 метр баягы аралыкты кармап чачып өчүрсөк болот. Эми бул өрттүн кайсы категорияларына кетет десеңер, бул электричестводан чыккан өрткө жарайт. Суюктук, бензин, керосин
ушулардан чыккан өрткө жарайт, газдан чыккан өрткө жарайт. 5 багыттагы өрттү чыккан өрттү өчүрүүгө мунун мүмкүнчүлүгү бар. Башка огнетушителердики бир эле багыт. Мисалы электричестводан чыккан же болбосо газдан чыккан же ушундай. Бул огнетушитель порошковый опыт бир гана ушул 5 багыттагы өрттүн өчүрүүгө бизге жардамга ушул эле келет. Самый распространенный огнетушитель ОПУ-5 порошковый. Чоң рахмат. Суроолор Суроолор барбы? Буга чейин ошентип өчүрүп аткан көрдүңүздөр беле ошо практика жүзүндө. Көрбөсөңүздөр керек, Эгерде мындан кийин Кудай сактасын дейлик, бирок ошондой болсо дагы мына сиздерге чаккан мастер-класс болду, кантип колдонсок болот. Сизге чоң рахмат. Сиздерге да рахмат. Сиздерге ийгилик, буну ала кетесизби? Бизде анда эмесе практика жүзүндө өтөрдөн мурун дагы бир 2 викторина уюштуруп жиберейин. Үзгүлтүксүз билим алуу деген эмне? Ким кандай түшүнөт?